3 февраль сыртта жаз эрте келип алгандай бир таасир калтырып атат. Себеп дегенде баары жылуу, баары жаркын маанайда. Ошондуктан бүгүнкү аба ырайына жараша темабыз дагы өзгөчө. Искусство жана поэзия деп аталат. Ошондуктан биз кооздук, сулуулук, көркөмдүк тууралуу кеп кылабыз. 2 саат бою бул иш күндүн кечи программасы. Менин атым Урмат Борченов. Биз менен болуңуздар. Senin gülgün, kıyıldarının türkün, alanda bari sen üçün. Tavuşmak senin sırrı, canırat bulbulların, sezinge bölüp bardığın. Tanday, canı atkan tanımday, kaydan geldinlerin ay. Tanday, ağarı atka tanday, жаздай, çapar güldü жазындай, қандай жансынların ay. Жарқып, жақып келген жазындай. Биле, 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 биекке алалай, нәрінай,
сага болсун тирегиң, ийгилигиң эгиз болуп демин берсин жаныңа, кубантып сени дайыма, кубантып сени дайыма. Болсун бакыт кушу сага консун, жакыраман эсинде болсун бакталай толсун, махабатка жүрөк толсун, жаракер кыз айнаринай маринай. Болсун бакыт кушу сага консун, жакыраман эсинде болсун бакталай толсун, махабатка жүрөк толсун, жаракер кыз айнаринай наринай. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Туугандар, урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин эфирибизде кооздук, көркөмдүк жана сулуулук тууралуу кеп кылабыз жана дал ушундай нерселер толуктайт. Сиздер дагы биздин маегибизге кошулсаңыздар болот. Ал үчүн 0708 996 996 студиябыздын номери, WhatsApp жана Telegram аркылуу кайрылыңыздар, маегибизге ой кошуңуздар, суроолорду бериңиздер. Бизде мейманда маданияттын казанында катуу кайнап, мына ушу маданият казанынан жетилип, азыркы учурда өтө көптөгөн ийгиликтерди багынтып, анан кийин бүгүн биздин студиябызга бир жагымдуу маек курайын деп келип калган Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинин директорунун орун басары, Оюм групптун негиздөөчүсү, искусствовед Чолпон Тентиева. Кутман кечиңер менен чоң рахмат. Абдан кубанычтабыз. Сиздердин жумуштарыңыздардын бардыгын таанышып, көрүп алып, аябай мен суктанып атам. Көрөрмандарга дагы эскертип өтөлү. Оюм групп бул деген жаш балдарды, жаш искусствого кызыккан адамдарды өстүрө турган атайын бир чоң жакшы аянтча экен. Азыр болсо музейде дагы абдан көп иш чараларды аткарып атырсыздар. Анан кийин өзүңүздөрдүн мындай айлык албай эле Эмен багы паркын сактап калып, ал жерде 5 жылдан бери эмгектенип атканыңыз дагы бул абдан чоң мындай бир сый-урматка татыйт. Мынчалык маданиятка күйүп, бышып, маданият үчүн жүрөгүңүздү берип иштеп атканыңыздын бир мындай өзөгү болуш керек деп ойлойм да. Мунун булагы эмнеде? Эмне болуп аралашып калдыңыз да? Эң башында сөз башынан болсун да. Сөз башынан болсун. Эң башынан карасак, ошол маданият тармагы, анан орусча айтканда изобразительное искусство бул абдан эле кызыктуу болгон. Анан ошол ата-энемдин дагы бир тилеги, анан келечекте ушул менен өмүр сүрсөң абдан өмүрүң дагы кооз болот деген ушундай бир үмүттө искусствоведениеге жиберишкен да. Ушу Кыргызстанда биринчи жолу ачылып, андан кийин ушул сиз айткандай маданияттын казанында жүргөндө чынында эле бул абдан башкача дүйнө. Анан менин оюмча бул бир 3-4-5 жыл иштегенден кийин ошол маданияттын коомчулукка кандай гана зор таасирин көрдүм да. Мисалы ошол ар бир адамдын калыптанышына, ар бир адамдын билбейм өзүнүн бир сезимдерине, анан бир ойлоруна көзгү катары болот да. Ошондуктан бул маданиятты бир четинен биз азыр мындай карап атканда экономиканы көп тармактарды өстүргөнгө көп мисалы ошо мамлекетте иш-чаралар болуп атат. Анан маданиятты дагы унутпашыбыз керек, анткени маданияттын мындай билинбеген катары менен мындай таасири көп да, зор. Анан бул болсо жөн эле сөздөр эмес, бул чынында эле көрсөткүчтөрдүн үстүндө жана ошол жаш балдардын тартылышы боюнча жана азыр дүйнөдө бир өзгөчө тренд болгон бул креативдүү экономика, креативдүү индустриялардын ошо өнүгүшү, ар бир өлкөнүн салымына бир зор салымы бар да. Ошондуктан болуп жаткан ошол бүт процесстерге өз тараптан дагы ошол бир процесстерге дагы жардам берейин деген үмүттөмүн, жардам берейин деген. Анан ошол Эмен багы жөнүндө айта кеттик. Бул болсо 2016-жылы ошондо Союз сүрөтчүлөр уюмунан кайрылышкан. Анан ошондо гана бул дагы бир мисалы ошол биздин Гапар Айтиев музейинин бул бешиги да. Мисалы бул 1935-жылы башталган ошол башаты биздин музейдин. Анан бул галереянын бир чоң салымы
болгон, анан азыр дагы болуш керек. Анан азыр дагы көп көргөзмөлөр өткөрүлүп атат. Жана ошо Гафаратиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт музейи жөнүндө айта кетсем, бул дагы чоң, зор таасир берүүчү туристтерге, биздин ошол жарандарга бир чоң центр катары көрөм да. Анан жакшы көргөзмөлөр, жакшы азыр мындай чынында эле мисалы дем алыш күнү келе жат. Өткөн дем алыш күнү мисалы 337 киши ошо билет сатып алыптыр да, ошол бир күндүн ичинде ошо биздин музейге келип кетишти. Бунун баары мисалы бул коммуникациялык каналдарды жакшы түзүш керек. Анан коммуникациялык каналдарды ошо азыркы заманбап тилде сүйлөш керек да, коомчулук менен, жаштар менен, өзүнүн түшүнүктүү тилинде. Бирок деңгээлин түшүрбөй, ошо Кыргыз улуттук музейдин деңгээлин да көрсөтүп, анан ошо бир өстүргөнгө ар бир кишиге жанакы таасирин бергендей каналдарды ачканбыз. Мисалы Telegram канал Арт Булак, Twitterде барбыз, YouTube канал азырынча акырын турат, ага дагы жетебиз. Анан Instagramда да көбүнчө азыр көрсөткүчтөрдү карасак, бул ошо Instagramдан келип атышат. Көбүнчө басым биздин жаштарга. Коммуникация каналдарда андай кылам да. Сиздин айтканыңыз боюнча мындай бир тыным албай эле сөзсүз түрдө мындай маданияттын өнүгүшүнө салымыңыздарды кошуп, анан кийин ар кандай иш-чараларды, фестивалдарды, улам эң башкысы туруктуу болуп аткан иш-чараларды жасайт экенсиздер. Эми бир жолу болгон эмес. Мисалы үчүн музейдеги түн, ошол эле Кыргыздын Шырдагы фестивале. Анан кийин өзүңүздөр айтып өткөндөй заманбап социалдык тармактарды, заманбап технологияларды, каражаттарды колдонуп, буюрсам активдүү түрдө популярдуу кылганга аракет кылып атыптырсыздар да. Менин суроом жанагы эле кайра биринчи суроомо эле кайталайын. Кайсы учурда сиз ошол искусствовед болуп, көбүнчөсү мындай искусствода жүргөн адамдар өзүнүн кесиби менен эле мындай ырнырдап же болбосо сүрөтүн чимелеп коюп жүрө берет да. Бирок сиз мисалы үчүн жок, Шырдак фестти уюштуруш керек. Шырдак фестивалда мен өнөктөш катары гана. Бул какса чоң биздин уюм бар. Жок, мисалы үчүн музейдеги түндү уюштуруш керек. Жок, дагы бир нерсе уюштура коюш керек, жасаш керек деген ой кантип келип калды? Анан сизге эмне болуп, ким дем берет, эмне күч кубат берет дегендей? Аны билбейм, мындай көз чаптырсак. Эмне үчүн бул маанилүү сиздин жасап атканыңыз? Бул чынында эле азыр эми ошол Ночь музеев деген акция проектке 7 жыл болду, ушул 2020 жылычы. Анан бул ушул проекттин үзүрүн чынында эле көрүнөт да. Анткени 2019 жылы 39 000 киши ошо буту менен Кыргызстандагы ошо биздин өнөктөш катары кирген музейлерге келишкен да. Анан ошол 39 000 кишинин бир 70% биринчи жолу музейге келип атышат. Анан ошол үчүн билбейм, ошол үчүн бул проектти иштей бериш керек, фестивалдарды жасай бериш керек. Анткени биз дагы билебиз, эми мисалы музей бул өзгөчө территория, мындай акырын территория деп коеюн. Анан бирок бир жылда ушундай бир кандай десем, өзүнүн деңгээлинде, бирок ошол жаңы ыкмаларды билип, жана мындай в кавычках говоря, как шоу-бизнес даже болуш керек. Анткени бул адамдар мисалы билбеген адамдар деле келиши мүмкүн да. Ошондуктан ушул музейдеги түн проектисинин үзүрүн азыр көрүп атам. Анткени көбүнчө жаштар ушул креатив жакка кызыгып, анан ошол цифровой искусствого кызыгып. Бул болсо дагы бул алдыга кадам таштоо да. Анткени азыр дүйнө кандай гана өзгөрүлүп атат. Анан азыр дүйнөдө мындай өзүн кандай десем, өзүн табыш үчүн бул креативдүү ой керек, креативдүү мындай, анан дагы ушул дүйнөнүн өзгөрүүлөрүн күнүмдүк менен принять кабыл алыш керек. Ошондуктан ушундай креативдүү проекттердин көрсөтүп туруш керек. Анткени көп адамдар көбүнчө билбейт
же көрбөйт. Анан ошол 26 декабрда онлайн түрүндө Ночь музеев өттү. Аякта 3 миллион охват болду. Жана 43 миң киши ар кайсы өлкөлөрдөн онлайн проектке да катышты. Бул көбүнчө ошо эл аралык уровеньде өттү. Анткени чоң музейлер дагы катышты, анан эксперттер дагы катышты. Анан кечиресиз, ошо музейдеги түн тууралуу бир аз мазмунун ачыктап өтсөңүз да. Музейдеги түн Эмне жөнүндө кеп кылып атабыз көрөрмандарыбыз. Музейдеги түн акциясы проекти бул болсо ошо 7 жыл бою оюм групп чыгармачыл топ менен жасалып келатат. Ага чейин да Кыргызстанда өтүп келаткан, бирок ал ар кайсы музейлерде анан ошол өзүнүн брендинги менен, өзүнүн программасы менен жана ар бир жылы өзүнчө бир концепциясы түзүлөт да. Мисалы 20-жылы бул хрупкий мир, назик дүйнө деген концепциясы менен өттү. Анан ошол суроого чынында эле биз сайттын ичинде мисалы интерактивдүү квесттер болду. Бул психолог менен түзгөнбүз. Абдан популярдуу болду. Ошо көп адамдар бөлүштү, анан көп карантиндик проекттер да кирди. Ошондо жанакы мен айткандай, бул искусство көзгү катары болду да адамдарга. Анан ошондо пикирлер келди жакшы. Мисалы, ошол квестти өткөндөн кийин көп нерсени түшүндүм. Анан ушундай бир пикирлер келди да. Ночь музеев проектиси бул социокультурдук долбоор. Социо анткени бул биринчиден ошо коомчулук менен, искусство менен ошо интеграция, мындай бир көпүрөсү деп айтам. Анан дагы айта кетсек, ошол биздин коомчулукту, биздин миссияны айта кетсек, ошо оюм групптун миссиясы орусча айтканда это трансформация общества через искусство и культуру. Ушул сөздө баары камтылган да. Ар бир долбоор, ар бир фестиваль, ар бир кичинекей болсун дагы, чоң болсун көргөзмө ошого көздөйт да. Бул эң чоң миссиябыз. Сиз өзүңүз айтып калдыңыз, оюм групп. Эмне болуп түзүлүп калды эле, качан түзүлдү? 2014-жылы. Эмне себеп болду? Эмне себеп болду? 2014-жылы ошол музейдеги түн акциясын өткөрүп атып, анан балдар дагы биригет да жаныңдачы. Ошол жаш балдар, көбүнчө волонтерлор, анан абдан таланттуу балдар бар да биздин Кыргызстанда, ошо Орто Азияда. Азыр мисалы оюм групп бул жалаң гана кыргызстандыктар эмес, бул Орто Азияны, Россиядан, Алтайдан дагы ошол көп чыгармачыл балдардын тобу болуп калды да. Анткени ошо чыгармачылыкты өстүрүш үчүн бул өзгөчө бир чөйрө болуш керек экен да. Чөйрө. Бул бир мындай кызыкчылыктар жана ошол чыгармачылыкты өстүрүш үчүн дагы мындай бир деңгээл болуш керек, анан бири-бирине абдан таасир этишет. Оюм группту айта кетсем, бул өзүнүн аталышы дагы өзгөчө. Мисалы, кыргызча оюм деген сөз, бул, орусча айтканда узор, оймо. Мындай айта кетсек, бул менин оюм деген сөз, жана англисче айтсак, бул design thinking. Ошол оюну салып атканда, бул өзүңдүн оюңду салгандай. Ошондуктан биринчиден ошо чыгармачылык жана искусство бул биринчиден ой. Это мысль. Анан мисалы художник, сүрөтчү же ошол чыгармачыл адам бул биринчиден жөн эле гана ушул дүйнөнү чагылдырбастан бул ичинде чоң бир ой болуш керек. Анан мындай орусча айта кетсек, биринчиден бул мыслительдер болуш керек, ойчул балдар болуш керек. Ошол ар бир чыгармачыл ишинин кандай ичинде ою бар жана ошол ой кантип коомчулукка кандай таасир этет деген суроолорду бериш керек да. Ошондой. Анан группанын негизги ишмердиги тууралуу рекламалык түмөктөн кийин кеп кылалы. Азыр болсо эскертүү эле, урматтуу көрөрмандар, берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы азыркы учурда курулуп жаткан Астория, Алтын Булак Лайф жана Гранвилл үйлөрүнүн жашоочусу болууга компания барыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов.
искусство жана поэзия бүгүнкү иш күндүн кечи программасынын темасы. Сиздер дагы ой кошсоңуздар болот. Ал үчүн маегибизге кошулам десеңиздер 0708 996 996 WhatsApp жана Telegram аркылуу оюңуздарды, сурооңуздарды жөнөтсөңүздөр, биз конокторубузга узатабыз. Коногубуз болсо мына 2 жаштан бери Эрмитажга барып, ошондон баштап ушул маданият, искусствога күйүп, ошо маданият искусство дүйнөсүнөн чыкпай жашап келаткан ар бир дем алганыңыз деле ошош керек, Өзгөчө ар дүйнө. Өзгөчө бул. Гапар Айтиев атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт искусство музейинин орун басары жана ошондой эле ой оюм групп креативдүү топтун негиздөөчүсү. Эл аралык. Эл аралык болуп калды, бара-бара ошондой. Канча мүчөңүздөр бар? Азыркы күндө 250 балдар, анан күндөн күнгө өсүп атат көрсөткүч. Анан балдар мисалы көп эле балдар бул 16 жаштан баштап ушул биздин мындай шыгы бар болсо искусство тарапка бул ар кайсы түрдө, мисалы архитектор, скульптор, дизайнер, анимация, ушу диджитал искусство, анан фэшн. Анан азыркы күндө биздин балериналар дагы кирди, анан киношники, анан абдан креативдүү альпинисттер дагы бар. Ошондой ар кайсы топ. Анан ушундай жерде, мисалы, буга чейин айта кетпедимби, бул өзгөчө бир чөйрө болуш керек. Анан ошол чыгармачыл адамдын калыптанышына, анан өсүшүнө, деңгээл өсүшүнө бир өзгөчө бир мындай чөйрө болуш керек. Мындай орусча айтканда одни интересы, да, с одной стороны. Анан бир любой бир проект болгондо же жаңы программаны ачканда ошондо ар тараптуу мындай ойлор келет. Ошондуктан биз инсталляция да жасайбыз, анимация да жасайбыз, көп фестивалдарды жасайбыз. Азыр вот жанакы музейдеги түн акциясы жана азыр 3D галереяны даярдап атабыз. Дагы эмне айта кетсек, интерактивдүү ар кайсы көп нерселерди айта кетсем, дагы бир эмени айта кетсем, ошол 20-жылы көп музейлер, мисалы, кыйынчылыктар болду, ошол региондогу музейлерге ошол коммуникациялык каналдарды өздөштүрүш үчүн. Мисалы, Бурана музей, Каракол музейи Инстаграмда жок болчу, азыр болсо ушул оюн групп чыгармачыл топтун балдары, алар алып барып келатышат да. Анан ушундай дагы бир мындай программалар бар, ошо биздин маданий мекемелерге жардам берүү. Анткени биздин азыр жаш балдар бат эле да, соц тармактарда көп нерсени да билишет. Анан бул программа дагы жакшы, ошо музейлерге дагы бир мындай жардам катары. Кандай суроо? Кайра алыс кетип калдым. Жок, бар жайында. Эң сонун жакынкы арада музейде 5-февралда аябай сонун иш-чара болот экен, ошол иш-чара тууралуу дагы айтып өтсөңүз. Life Orchestra деген проектти ачканбыз. Бул болсо өзгөчө проект. Орусча айтканда живой оркестр, жандуу оркестр. Ал болсо ошо музейдин ичинде 22 музыкант, бул чуйский камерный симфонический оркестр. Алар болсо 1 сааттык концерттик программаны беришет. Бул музейдин ичинде. Бирлигин. Жок, ошондой бир, мисалы 5-февраль, ага чейин дагы биз өзгөчө бир даталарды коебуз, ошондо 1 айда 1 жолу болуп атат. Бул анан себеби мен эмнеге сурап атам, музейдин сыйымдуулугу чектелүү да, анан кийин эфирди көрүп алып келди, барандыр десечи. Биздин ошол Инстаграмдагы баракчаларыбызга, биздин коммуникациялык каналдарыбызга жазып алыңыз, анткени катталыңыз. Бул абдан. Кантип катталабыз? ITF Museum. ITF Museum. Бул Инстаграмда, ITF Museum Твиттерде, Гапар ITF Nation of Fine Arts Museum бул Фейсбукта. 1 сааттык концерт. 1 сааттык концерт, анан ошол эле билеттин ичинде, мисалы, көбүнчө бул популярдуу классикалык музыка. Көбүнчөсү бул абдан жакшы, жагымдуу программа. Анан 2 жолу алып бардык бул концерттерди, абдан жакшы пикирлер келип атат. Анан элдер чынында эле ошо камданып келишет. Анан бул жолу 5-февралда биздики 2 дагы бир мындай жакшы көргөзмө ачканбыз да. Юрта Благодатная, Бозүй. Куттуу Бозүй деген мультимедиалык проект азыр жүрүп атат. Алтынай Осмоева. Мультимедиалык жакшы проект.
бир аз түшүндүрүп өтсөңүз, ачыктап өтсөңүз. Азыркы учурда мисалы көбүнчө ошо көркөм өнөр, көркөм сүрөт искусствосын айта кетсек, бул дагы жаңы бир мультимедиалык проекттер азыр өзгөчө көргөзмөлөр мындай популярдуу болуп атат. Анткени бул инсталляцияны коштоосунда, музыканы коштоосунда жана мындай кандай десем, бул ар тараптуу ошо искусствонун түрлөрүнүн бир мындай айкалышында түзүлгөн проекттер да. Анан бул келип кеттиңиз, бул Куттуу Бози проекти мультимедийный Алтын ай Осмоевдун проекти абдан популярдуу болуп атат. Анан дагы биз 26 январда ачканбыз. Бул өзгөчө проект Батыш Европа искусствосунун бул 16-кылымдан 20-кылымдын башына таандык өтө мындай бир кандай десем, өзгөчө коллекциянын көргөзмөсү. Бул коллекция 1947 жылы ошо мамлекеттик Эрмитаждан келген. Бул коллекция өзгөчө 16-кылымдан баштап ошо кайра жаралуу доору жөнүндө уккансыз баарыңар, орусча возрождение дегенди түшүндүрөт. Ошого таандык сүрөттөр. Анан мындай өзгөчө 2 фамилияны айта кетейин. Бул Альбрехт Дюрер. Бул түндүк кайра жаралуу дооруна таандык Альбрехт Дюрер абдан ошол эл аралык масштабта популярдуу Леонардонун мындай жанында турган художник. Анан Эжен де Лекруа бул романтизмге таандык дагы ошол иштер камтылган. Анан бир өзгөчө атмосферада, азыр көргөзмөдө өзгөчө атмосфера, анткени бул ошол эски сүрөтчүлөрдүн техникасы башкача. Эски сүрөтчүлөрдүн да көз карашы да башкача. Анан чынында эле ушу көргөзмөдө башкача бир мындай чөйрөгө туш келесиңер да. Ошондуктан бул көргөзмө популярдуу болуп атат. Азыр мен айта кеткендей 337 билет, анан дагы мындай акысыз киргендер, мисалы биздин художниктер дагы көп эле болуп атат азыр. Ошол бул выставка 30 апрелге чейин болот. Да. Күнүгө эртең менен убакыт, иштөө убактысы? Иштөө убактысы биздин музейде 11-де ачылабыз, анан 6-га чейин, бирок 5:30да касса жабылат. Биринчи күнү иштебейбиз, жана 5-чи күнү өзгөчө бир мындай кыска күн. Кыскараак күн, жана ошол Инстаграмдан карап турушуңар керек да. Бирок суббота, воскресенье күнү иштейбиз. Ошондуктан келгиле, билеттин баасы абдан эле төмөн. Символикалуу, да? Символикалуу, чынында эле. Символикалуу, бирок барып жан дүйнөнү тазартып, дилиңерди агартып, андай деле десем, кандай десем, башка дүйнө менен, башка эмес, андай өзгөчө замандын башка дүйнө менен, башка дүйнө да, баары Батыш Европа деген. Кандай десем, Кыргызстан эмес да. Жана мен айта кетпедим белем, ошол искусство бул күзгү катары боло алат. Ошондой жөн эле, эч ойлонбой эле, түшүнөмбү, түшүнбөймбү деп эле жөн эле музейге келиңиз. Анан мисалы анын таасири, азыр ошо психологдор менен дагы проект жүргүзүп атпайбызбы? Орусча айтканда бессознательное, на уровне подсознательного. Мисалы ошол ар бир сүрөттүн силерге болгон таасири, сиз мындай ошол эле убакытта мындай таасирленбейсиңер, бирок чынында эле көп процесстер жүрөт да. Мисалы мээге абдан это очень крутые процессы для мозга. Жакшыраак иштеп баштайбы? КПД өсөбү же кандай? Бул жанакы ошо жандырмакты, логикалык задачаларды чечкендей эле, ошондой эле мисалы музыканын таасири, ошол биздин живопистин таасири, ошо көркөм өнөрдүн таасири чоң. Бул бүткүл эле искусствонун таасири зор ар бир адамга. Ошондуктан дагы бир мындай выражение бар да. Мисалы ошо бир өмүрдүн ичинде ар кандай, орусча айта кетейин, азыр мен туура эмес айтып алышым мүмкүн. Орусча айтканда, мисалы, если вы хотите прожить за одну жизнь множество жизней, то вы можете это как бы через искусство прожить, через книги прожить. Ошо бир өмүрдүн ичинде кандай гана көп нерсени билсе болот, кандай гана
билбейм, чыгармаларды окуса болот. Ошондо бир өмүрдүн ичинде сколько вы насыщаете свою жизнь. Ошондуктан баары жакын, музейлер жакын. Ошол биздин бүткүл Кыргызстанда, региондордо көп музейлер бар. Ар бир региондо музейлер бар. Ошол жака барып тургула. Анткени бул жаныңарда эле болуп атат. Ал өзгөчө. Анан кандай гана ошол келүүчүлөр көбүрөөк болсо, музейлерге дагы мындай бир чоң дем берет да. Иштегенге, анан жаңы көргөзмөлөрдү ачканга, биздин анан бул системалык бир мындай процесс, спираль катары. Музейлерге келсеңер, бул ошол мисалы тарыхчыларга, биздин ошол сүрөтчүлөргө баарына таасир этет да. Ошондуктан бул мындай параллелдик процесс, анан ошо эки дүйнө мындай биригиш керек. Ошондой. Метафоралык түрдө айтып салдымбы? Сиз ошол дүйнөлөрдү бириктирүүнүн үстүндө иштеп атасыздар. Ооба. Буюрса, буга чейинки жумуштарыңыздар дагы абдан көп айтып кеттиңиз. Мындай музейдеги түн, Кыргыз шырдагы сыяктуу фестивалдар, эми буюрса азыркы болуп аткан учурдагы болуп аткан иш-чаралар дагы өтө сонун экен, сөзсүз түрдө барсак болот. Жаңы проекттер да дагы болот. Жеткиликтүү анан кийин жаңы проекттер дагы аз эмес экен, ошол нерсе кубандырып атат. Да, көп пландар бар. Ийгилик, сөзсүз түрдө бардык идеялар, сонун фантазиялар ишке ашсын. Кыскасы биздин убактыбыз жыйынталып калыптыр. Ошондуктан жапон аралашып билебиз, барып алыңыз. Кыскача сюжеттен кийин биз көрөрмандарыбыз менен маегибизди улантабыз. Ал ары карап же бери карап бурулуп жатабы? Талаш тартыштар бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Бул Голландиянын сүрөтчүсү Ян Вермердин сүрөтүнүн сырдуу прототиби. Бермет сүйкү салынган кыз. Сүрөт көбүнчө түндүк Мона Лиза деп аталат. Ал голландиялык стилге таандык, идеялаштырылган, экспрессивдүү сүрөт. Бермет сүйкөсү бар кыз сүйкүмдүү, Вермеердин аткаруусундагы татаал сүрөт. Бирок бул сүрөт анын башка чыгармаларынан байкалган сюжеттик көрүнүштөрдөн айырмаланып турат. Кат окуп жаткан кыз, музыка сабагы, жумуш учурунда сүрөтчүнүн портрети. Бул сүрөттөрдүн баардыгы жалгыздык сезимин берет. Бирок ошол эле учурда тартылган көчөгө баса белгиленген аралыкты сактайт. Идишке сүт куюп жаткан саанчыны көрө алабыз. Бирок бул сүт биз үчүн эмес. Биз жөн гана байкоочуларбыз. Вермеердин чыгармаларындагы терең ойлонулган композиция тең салмактуу гармонияны көздөйт. Вермеер перспектива жана ракурсту жакшы билет. Муну анын көптөгөн полотнолоруна боелгон шахмат полу көрсөтөт. Бул ыкма алыскы нерсенин иллюзиясын түзүү үчүн ири колдонулат. Башка элементтер, анын ичинде күзгү сызыктары, жарык булактары жана мейкиндик аркылуу сүрөттөлөт. Ачык терезенин жанындагы катты окуп жаткан аял. Көрүү чайнектен анын чагылуушусун көрө тургандай кылып тартылган. Вермеер композиция үчүн мольберттин бутунда жашырып койгон. Ушундай элементтердин жоктугу бермет сөйкөсү бар кыз сүрөтүн жандандырат. Вермеер 3 өлчөмдүктү баса белгилөө үчүн күңүрт бирдиктүү фонду колдонгон. Сүрөттүн каарманы театрлаштырылган окуялардын бир бөлүгү болуунун ордуна психологияга байланыштуу суроолорду жаратат. Анын тикке кароосу жана бөлүнгөн эриндери бир нерсе айткысы келгендей көздү өзүнө тартып турат. Адатта сүрөттөрдө дворяндар жана дин кызматкерлери чалдырылган. Эмне үчүн Вермеер белгисиз кыздын сүрөтүн тарткан? 17-кылымда Дельфт шаары жалпы Нидерланды сыяктуу эле католик чиркөөсүнүн башкаруучу аристократиясына каршы чыккан. Испания өкмөтүнө каршы 80 жылдык көтөрүлүштөн кийин Голландия автономиялуу республика идеясын жактырган. Падыша менен дин кызматчыларын ыйгарым укуктары Дельфт шаарына жайылган жок. Ошондуктан Вермеер жана башка сүрөтчүлөр салттуу колдонуучуларынан айрылышты. Бактыга жараша Голландиянын Ост-Индия компаниясынын натыйжасында ишке ашырылган бизнес жаңылыктар Голландиянын экономикалык чөйрөсүн өзгөрттү. Соодагерлер тобу пайда болуп, аны менен кошо жаңы типтеги меценаттар да пайда болду. Каржыланган сүрөттөрүндө орун алууну каалашкан соодагерлер орто класстын темаларын артып көрүшкөн.
тааныш буюмдар менен толтурулган, алардын үйүн эске салган мейкиндик. Мисалы, верме сүрөттөрүндө болгон карталар соодагерлер арасында модалуу жана практикалуу деп эсептелинишкен. Анын аркасында голландиялык живопистин алтын доору гүлдөп өскөн. Бермет сөйкөсү бар кыздын чыгыш селдеси дагы соодагерлердин прагматизмине басым жасайт. Бермет байлык белгиси чындыгында апыртылган. Вермеер мындай көлөмдөгү чыныгы берметти ала алган эмес. Бул бермет сыяктуу лакталган калай сөйкө болсо керек. Бирок бул байлык закымы сүрөттүн өзүндө чагылдырылган. Жалпы фонунда бермет тегерек жана оор көрүнөт, бирок жакын көз караш менен ал боектун бүдөмүк тактарына айланат. Картинанын деталдуу экспертизасы Вермеердин иллюзиялардын чебери болгонун эске салат. Бермет сөйкөсү бар кыздын мүнөзүн эч качан билбесек дагы портрет аны менен унутулгус байланышты жаратат. Сүрөт Гаагтагы Мауриц Хойс галереясында туруктуу көргөзмөгө коюлган. Сүрөт терең жана жумшак, табышмактуу. Ал экономика, саясат жана сүйүү жөнүндө заманбап көз караштын жаралышын билдирет. Сүйүктүү көрөрмандар, биз кооздук, сулуулук, көркөмдүк тууралуу кеп кылып атабыз. Эми бизге поэзиянын өкүлдөрү келип отурат. Жаш акындар, таланттуу акындар, тааныштырып өтөлү. Чыңгыз Айтбатов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгынын лауреаты акын Акжол Дооранбек уулу жана ошондой эле дем берген, элдик популярдуу аттын ашкасындай таанымал болуп калган жаш акын Акбар Кубанычбеков. Assalamu alaikum. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз. Бүгүн биз ошол искусство жана поэзия тууралуу кеп кылып атабыз. Поэзиянын азыркы абалына сиздердин бааңыздар кандай болуп атат? Биринчиден чакырганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Экинчиден суроого кайрыла турган болсок, поэзия бул өсүп өнүгүп, бирок качандыр бир учурда жазылган ырларды кайра заманга ылайыктап кайтарып бере турган күч, курал экен да. Ошол замандын талабына ылайыктап биз жазган ырларды кээде чыгыш акындарынан, батыш акындарынан, Америкадан болобу, мисалы кээ бир ырларды окуп атып, бир канча жыл мурда жазылган, бирок ушуну дагы Кыргызстанда дагы кээ бир акындар мисалы ошол ойду берип койгондор бар. Анан ойлойсуң да, демек мурдагы нерсени эле мода кайра кайтып келет дейт го. Ошол сыяктуу да кайталап берүү үстүндө жүрөбүз биз дагы, аракетибиз чоң. Поэзия бул адамдын жан дүйнөсүнүн күзгүсү болуш керек. Бул ыр түрүндө, ыр саптары түрүндө, сөз түрүндөгү. Азыркы учурда кыргыз поэзиясынын мындай ыр жазуу менен алектенген, ыр дүйнөсүндөгү абал жакшы деп айта алабыз. Ыр сүйүүчүлөр азыркы күндө көп. Анан мындай профессионалдык адабият деңгээлине караганда, эми кыргыз поэзиясынын туу чокусу 60-70 жылдарда болгон деп эсептейм. Бул менин жеке көз карашым. Анан биз ошол биздин агалар, улуулар, залкарлар таптап кеткен жолдун, ошолордун жолун, көчүн улап келе атабыз. Азыркы күндө поэзия Кудайга шүгүр десек болот да. Бул жаман эмес абалы. Экөөңүздөрдүн эми сиздер ыр жазып жүрөсүздөр, анан кийин көптөгөн акындарды дагы мындай окуйт болушуңуздар керек. Азыркы учурда мындай мода болот го. Бир жака бурулуп барат, анан оңолуп кетип, анан тоого чыгып, зоого чыгып кетип дегендей. Азыркы учурда эмне тууралуу жазуу эми модадан түшпөгөн мындай түбөлүк темалар бар. Бирок кайсы багыттар популярдуу болуп атат? Менимче азыркы күндө актуалдуу темалар, мисалы ыр жазуудагы эл көбүн эсе публистикалык чыгармаларга ыктайт, анан турмуштук ырларга. Мисалы ушул Акбар байке, биздин калемдеш Акбар байкенин «Бир күн» деген ыры бар. Бул ушул жашоонун маңызы жөнүндөгү публистикалык ыр. Аябай элге жакшы тарап келет да. Азыр «Бир күн» десе Акбар Кубанычбеков дегенде эле эки ассоциация бирдей эл. Анан турмуштук ырларга ыктайт. Мисалга
мен өзүмдө эле бир чыгармам жүрөт, Жилдеги жооп, аялыма болгон жөн эле жооп болчу да. Ал бул көрсө адамдарга кандай десем, окурман өзүнө тиешелүү нерселерди кабыл алат экен. Мисалы өзүнүн турмушунда бар нерселердичи. Мисалы актуалдуу теманы издештин кереги жок деп ойлойм акын жазуучуларга. Бул ошол Акбар байке жана айтып кеткендей эле, бул турмушта болуп аткан, биздин заманда болуп аткан процесстерди чагылдыруу менен биз мындай актуалдуу темаларды ачып бере алабыз деп ойлойбуз да. Ошондо жалпылап менимче ошол публистикалык, анан ошол турмуштук ырлар көбүн эсе актуалдуу деп ойлойм. Өз негизи өчпөс тема сүйүү деп айтат го өмүр жөнүндө. Бирок кыска мөөнөттүү азыркы учурдагы актуалдуу темалар ошол. Ажолдун пикирине кошулам. Чындыгында актуалдуу тема ошо турмуштук ырлар кадимкидей азыр өз ордун таап мындай башкача багытта кетет. Бирок турмуш өзгөрүп кетет да. Аттиң, а сезимдер өзгөрбөйт. Сиздер айткандай, акын бул кайсы бир деңгээлде мындай тарыхчы, летописец дагы болот экен да, себеп дегенде азыркы учурда коомдо кайсы бир процесстер, кайсы бир көйгөйлөр болуп атса, ошолорду жаза турган болсоң, сөзсүз түрдө ал тарыхта калат, сөзсүз түрдө кийин окурмандардын жүрөгүнөн дагы бир орун табат дегендей. Анан кийин ошондой тарыхта калчу чыгармалар буюрса жазылып атат сиздердин калемиңиздерден. Биз абдан кубанычтабыз. Мен абдан мурун ойлой берчүмүн, азыркы заманбап поэзия Болбойт деп. болбойт болуш керек. Алы кол менен биздин поэзиябыз ошол эле болуш керек, чек. Бул анан бийиктик. Анан бүттү окшойт деп бир аз жаңылыш пикир экен. Көрсө мен мисалы үчүн Акжолдун чыгармачылыгы менен тааныш болуп мен аябай сүйүнгөм да, чындап мен аябай сүйүнгөм. Анан кийин мына эфирден пайдаланып бүгүн биз көрүшүп атабыз. Абдан кубанычтамын. Сиздер мисалы үчүн таасирленген авторлор кимдер? Негизи сиз айткандай бирөө айткан жакшы сөз бар экен да. Алгач мен деп айтчумун дейт да. Мен элемин деп өзүнчү. Анан кийин Алыкулду тааныгандан бери мен жана Алыкул деп калдым дейт да. Анан кайра бара Алыкул деп эле калдым дейт да. Анын сыңарындай өргөн пири Алыкул деп айтып келебиз. Баарыбыз ошо Алыкул Осмоновдун чыгармачылыгынан таасирленип, анан башка акындарды көздөй кетет экенбиз. Таң алдырган, суктандырган бир топ акын бар. Баягы Бирин айтсам экинчиси таарынып калат деп атасың. Дүйнөдө мындай улам бир нерсе издеп атып, издеген табат дейт го. Анан мен бир учурларда эле мындай башкача таптакыр жана көркөм каражаттар башкача колдонгон, ойдо жок жерден бурулуш жасап кеткен ушундай акын издеп атып, бул илгери эле мындан бир 100 жыл мурда жашап өткөн Уолт Витмен деген америкалык акындын чыгармачылыгына такалдым дагы. Азыр ошончолук мындай тартып берет да, интернетти ачканда эле Уолт Витмендин эмне ыры болду экен деп туруп, жаңы чыгып калган жокпу деп. Биз англисчебиз суу кечпейт да. Орусчага отурулгандарын бирок сөзсүз түрдө ошо англис тилин өздөштүрүшүбүз керек экен. Анткени дүйнөлүк океанга кириш үчүн англис тилин билбесең, тилекке каршы дүйнөлүк акындардын ырын окуй албай калат экенбиз. Ал биздин замандашпы же өтүп кеткенби? Өтүп кеткен. Витмен аябай жакшы акын. Анан менимче кыргыз адабиятында мурун агайлар айтса мен да таң калчумун. 5 эле кол менен санап берем Акжол. Сен өрнөк алчу, сен артынан ээрчүүчү 5 эле акын бар деп ошол Алыкул, Омар Султанов, Жоло Мамытов, Турар Кожомбердиев, Тургунбай Эргешев деген сыяктуу эле. Кийин ошого жеттим деп ойлойм. Ошо жогоруда атаган кыргыз поэзиясынан ошол акындарды аябай баалайм. Анан көбүн эсе менин орус поэзиясынын күмүш доору жана серебряный век деп коет. Мага ошол эле Асадов, Евтушенко, андан сырткары Ахмадулина деген сыяктуу, анан көбүн эсе батыш адабияты көбүн эсе акылга, философияга кытайт. Чыгыш адабияты лирикага, сезимге жакын да. Анан мен көбүн эсе менин форматым ошо акыл жакты дагы, интеллектуалдык жакты дагы жакшы көрөм мен негизимче. Ошон үчүн Европа, анан айрыкча Түштүк Америкадан Габриэля Мистраль деген жакшы Нобель сыйлыгын алган
акын аял киши бар. Өзү дүйнөлүк адабиятта аял киши аз эле санда. Менимче аял кишилерден ошол биринчи турат болуш керек. Ошолорду окуп, эч нерсеге таң калбай калганда ошол кишилердин чыгармаларын окуп, өзүнчө шыктанып, кубанып отуруп каласыз. Анда ошондо силер топ деп эсептейм, топ 3 дегендей, топ 3 акыныңызды айтып өтсөңүздөр, экөөңүздөр. Бирөөнү айттыңар окшойт, менимче. Экөөнү айтып салды окшойт. Экөөнү айтып салдык, экөөнү айтып салды. Анда үчүнчүсүн айтып коёндар. Ак жол баштасаңыз. Мен үчүн топ кыргыз адабиятынан Омар Султанов, Габриэля Мистрал и Эдуард Асадов. Меники кыргыз адабиятынан Алкул Османовду биринчисинде турат да, бар. Тең эле рейтингге кошпой эле. Шайлообек Бишеевдин чыгармачылыгына кызыгам. Орус адабиятынан Нефтшенко деп айтып кетти. Карьера деген ыр менен арбап алган. Анан дүйнөлүк америкалыктардыкынан Уолт Витмендик. Чоң, рахмат абдан. Кызыктуу маек куруп атасыздар. Биз болсо кыскача жарнамалык түрмөккө кезек берели. Берүүбүздүн башкы өнөктөшү Имарат Прогресс курулуш компаниясы. Компания өлкөдөгү 24 жылдык тарыхы бар Имарат Групп холдингине кирет. Азыркы учурда Астория, Алтын Булак Лайф жана Гранвиль үйлөрүнүн жашоочусу болууга баарыңыздарды чакырат. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Темабыз бүгүн искусство жана поэзия. Бизде акындар мейманда Акбар Кубанычбеков жана Акжол Доранбек уулу. Экөөңүздөрдүн жогоруда сөз кылып атып, жазуучулар союзу бар эле, жолугуп турасыздарбы десем, азыраак жолугуп калдык, бирок мунун артыкчылыгы бар. Бири-бирибизди көбүрөөк сагынышып, чер жашышып калабыз дейсиздер. Анан кийин эми продуктивдүүлүк жөнүндө кеп кылалы. Канча убакта бир ыр чыгат, анан кийин ошол ырдын тез-тез анан мазмундуу чыгышына эмне таасир берет? Бул өзүң деле билбейсиң, кайсыл учурда ыр чыгарын, бирок бир учурда ыр бир сүйүнүчтөн, анан бир күйүнүчтөн чыгат го. Жөндөн отуруп жазсаң, ыр жөн өзүңдү кыйноо да, кыйнап жазган ырды эч ким деле кыйналып окубайт экен да. Жөн, мисалы үчүн буйртма келет да, Акбар мен ырдашым керек эле, бир ырчы керек. Аны мен 24 саат жаза берем, кайсыл учур болсун. Эми ал баягы Зайырбек Ажматов агайым бир айткан сөзү бар. Илгери союзду мактап, ар бир сабына бир нече тыйындан акча алып, аны как бизнес катары кылып, ыр жазып, акча алчу гонорар. Бирок берки чыгармачылыгын, поэзия жанрын өзүнчө коюп жазчу депчи. Ал жак менин чыны сөздүн ачыгы Киреше булагым. Шабашка. Ошондо чыгармачылыкты экиге бөлсө турбайбы, мындай коммерциялык. Ооба. Анан нукура чыгармачылык. Эртең поэзия кече деп атпайсызбы? Сиз мисалы кээ бир кечелер концерттерге гонорар менен барасыз, бирок эртеңкини сиз чыгармачылык үчүн бартасыз да. Ошондой да. Бул чыгармачылыкты экиге туура эле да, экиге бөлсө болот. Мисалы акындарды да экиге бөлөт. Жана айтпадыкпы, учурунда белгилүү болуп жүрүп, мисалы ошол эле Маяковскийди айтат да. Маяковский өзүн жоготуп алган бир топ жылдык. Себеби ал партияны, ал ошол убактагы саясий процессти, өкмөттү жактап жүрүп, бир топ жоготуп алып, бирок багы бар экен, бир аялдын артынан бир топ ырды жазып калды депчи. Ошол сыяктуу эле экиге бөлүнөт да. Мисалы ошол сиз жана биз сүйлөшкөн актуалдуу темалар деп коебуз да. Кээде ошол актуалдуу темаларга ыр жазууга мажбур болосуң, ошол убакта толгоносуң. Мындай саясий процесстер, өлкөбүздө болуп аткан окуяларды жүрөгүңдөн өткөрүп жазып коесуң да. Ооба. Бирок алардын дагы бир өмүрү аз болуп калат да, мисалы көбүн эсечи. Ошон үчүн айтып коет, мисалы көбүн эсе биз публистикалык жакты ушинтип айтат, мисалы профессионал адабиятта публистиканын өмүрү кыска болуп калышы мүмкүн. Аны мисалы Александр Сергеевич Пушкиндин Узник, дагы Бородино кимдики эле унутуп калдым. Ошол сыяктуу кем кылат да, мисалы публистикалык жакты. Көбүн эсе ушул сүйүү, махаббат,
өмүр, өлүм тууралуу ырлар жылдан жылга бизге өтүп келет. Ошол эле Омар Хаямдын ырларын окуйбуз, ошол эле Эдуард Асадовдун, Мавлянанын ырларын, Алишер Наваинин ырлары. Эмнеге? Себеби дегенде сүйүү, сезимдер бул кайсы өмүр болбосун, кайсы мезгил болбосун, бул кайталанып ошондой боло берет экен да. Ошол эле биринчи кылымда дагы адамдар сүйгөн, 20-кылымда азыр да сүйүп атабыз дегендечи. Өлүм барына бирдей, өмүр барына бирдей дегендечи. Ишенимдер. Ошол нерселер бардык заманда өзгөрүлбөгөндүгү үчүн ошол темада жазылган ырлар мындай актуалдуу болуп калат экен. Бүгүнкү күндө да көбүн эсе мисалы мен да оңго ыр жазып аракет кылып көрдүм, бирок болбойт экен. Себеби мындай эптеген мастер киши керек экен да. Мисалы мен Акбаров экени аябай сыйлайм, өзүнүн мүмкүнчүлүгүн, өзүнүн талантын мындай ашкере эле мактагандык эмес, мындай 100%, 120% пайдаланып иштетип атат да. Мисалы билбейм, мен жалкоораак экенмин ал жагынан. Көбүн эсе ошо көңүл сүйгөн, Акбаров эке айткандай, кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөндө ырларды жазабыз, бирок сүйүнгөндө көбүн эсе ыр жаза албайбыз. Себеби жаныбызда, досторго, жакындарыбызга айтып алат экенбиз, анын баарынчы. Анан көбүн эсе кайгылуу ырлар жарык көрүп калат. Бизде былтыр Роза Отунбаеванын Демилгеси менен фонду атайын үчөөбүздүн кечебизди өткөрүп берди. Бул жакта Акжолдун дос баласы, биздин досубуз Адилет Зарылбек уулу менен мындай Твинбук деп чыгарышкан. Ушундай өзгөчө китеп. Ошондон кийин үчөөбүздүн 3 дүйнө деген кече өткөрүп, Сейтек балдар маданий борборунда кече болуп атат да. Анан үчөөбүз тең чыгып алып эле кайгылуу ырларды окуй бериптирбиз да. Анан Роза Сакымовна чыгып мынтип атпайбы, силер жапжаш экенсиңер, кичине күлдүрүп мындай маанай көтөргөн ыр айткылачы, элдин баарын баягы депрессияга. Мен ошондо кичине капа болуп калгам, бирок чынында кайра азыр ойлоп көрсөм, элдер концертке бир эс алайын деп келет экен да. Биз болсо арманыбызды айтып эле койт. Адам кыйналып атканда өзүнө ылайыктуу ырды баары издеп интернеттен таап алат экен. Ошол жака рахат алайын деп келген элдерди бир күлдүрүп койсок болмок экен, эртең бир күлдүрөлчү. Чын эле да, эмнеге мындай болуп калат? Анын да себеби бар. Ошол жана түшүндүрүп кетпедим мындай. Адам сүйүнгөн учурда сүйүнүчүн бөлүшүп кетет экенбиз. Баарыбыз эле ушундай да, мисалы сүйүнгөн учурду бир кагазга, дневникке, күндөлүк толтурган кишилер дагы көбүн эсе сүйүнүчтүү учурларын жазбай калган учурлар болот. Кийин жазат да. Себеби сүйүнүчтү бөлүшкөнгө шашат экенсиң да бирөө мененчи. Ичиңде күйүт, кайгы, санааны өзүнчө жашырып, анан ошону кагазга түшүрүп, сырыңды кагаз менен бөлүшөт экенсиң да. Анан ошон үчүн көбүн эсе кайгылуу ырларга ыктап калганды, биздин Алыкул Осмоновдун ыктап калганды ошондон болсо керек деп болжоп коебуз. Мен дагы суроону кайра кайталагым келип атат. Сөз түрдө силерге мындай эмоционалдуу селкинчек керекпи же сүйүнүч өкүнүч болуш керекпи же болбосо дагы бир чыгармачылыкка, илхомго эмне таасир берет? Мисалы үчүн ошол эле сиз айтып аткан Алыкул Осмонов көл, аба ырайы же болбосо кайсы бир мезгил, КПД кайсы учурда бийигирээк? Буга эмне себеп болот? Аба ырайы дагы таасир берет. Бизге бүт эле нерсе таасир берет го дейм. Бирок азыр мага өзгөчө адамдардын тез убакыттын тез өтүп, анан адамдардын ошо убакыттын өткөнүн деле сезбей, бирок бир туура эмес бир жактарга агып баратканы көп эргүү тартуулачу болду да. Акыркы убакытта чыккан ырлардын көбүнчөсү ошол өңүттө, ошол багытта көңүл темасы, жалгыздык темасы, же былтыр карантин болгонго байланыштуу ошол нерсе да бар да. Анан көбүнчө тоолор мага меники. Табият тууралуу айтсам, тоолор укмуштай бир эргүү тартуулайт да. Тоого чыккан сайын анан көлгө же нарынга баратканда жана кубакы барго, ошол жер негедир бир нерсеси бар да. Монтип бурулуп кирип чыккан сайын бир жаңы идеялар келип, толкундоолор келип, сон. Ошондо силер ырларыңарды телефонго жазасыңарбы же ак кагазга? Эскиче эле? Калем, кагаз. Калем кагаз. Ооба. Мен телефонго өткөм. Телефонго өткөттүңүз? 2-3 жыл болду, ооба. Мындайда жаңы замандын балдары да кой. Себеби мындай болуп калат экен. Баары кагаз жаңында болбой калышы мүмкүн. Эр күнү бир учурда айтуу мүмкүн эмес деп ойлойм. Себеби мага турмуштук, мисалы көбүн эсе айтат.
акындарга ушул каражатын шартын түзүп берсе мыкты чыгарма чыгат. Мен жок деп ойлойт элем да. Мисалы менимче наоборот Түзүлүш ошол керек. турмуштук кыйынчылыктар тескерисинче бул акынга бир дем күч берет деп ойлойм да. Себеби ошол турмуштук кыйынчылыктар, сыноолор, башка түшкөн сыноолор жакшы чыныгы дилдеги чыгармаларды жаратууга түрткү берет. Мисалы мен көбүнесе ушул таарынганда, капа болгондо жок мындай турмушка кейсиң да, анан ар бир адамдын ичинде өзүнчө бир жалгыздык болсо керек. Кээде бир мен сезип туруп калам. Жубайым бар, балдарым бар, ата-энем бар, баары түгөл. Анан кээде өзүң жалгыз сезе бересиң да. Ушундай учурларда көп ыр жазам. Анан көбүнесе мен ушул биринчи пландагы ырлар деп коём. Мисалы өзүмдү сүрөттөп кетүүнү гана ошол жагына кытап калып турмун азыр. Себеби мындай жалгыз отуруп, жалгызсырап отурганда ыр жазганды жакшы көргөнүмдөн окшойт. Мисалы көп ырларым өзүмдү эле чагылдырат. Мен ушинтип, абалым ушундай, мынтип кетем, баарына мен күнөөлүү, же мындай, буга мындай күнөөлүү, мындайча айтканда үстүнөн эки киши келатат деген формада эмес, мен ушинттим деген формада көбүрөөк ыр жазып калдым азыр ушундай. Анан ар кандай болот экен турмуштук процесстер, мурун башкачараак болчу дегендей. Бул суроону эмнеге берип атам себеп дегенде эргүү бул силердин наныңарда. Канчалык көбүрөөк эргүү келсе, канчалык эргүү менен дос болсоңор, ошончолук көбүрөөк ыр чыгат. Анан кийин эми чындап келгенде ар бир адамдын ресурсу, интеллектуалдык ресурсу чектелген да. Бир кайсы бир учурда КПД эң жогору болот, ошондо алтын доору болот, анан кийин аты болот, анан кийин кээде кээ мындай теоретиктер айтып атпайбы, мисалы үчүн Пушкин жасачысын жасады, айрым акындар көп узабай жашаган деле бир чети, андай деле мындай чоң трагедия кылбаш керек, узак жашаса укмуш жазып кетет дегенден кепилдик эмес депчи. Ошон үчүн сурадым. Анан кийин жана тыйын деп калдың. Тыйын, коммерция. Ошол жерин дагы ачып өтпөйлүбү? Калем акыныбы? Калем акы. Калем акы ар кандай ырдын татаалдыгына жараша. Өткөндө бир интервьюда ушинтип айтып койгон окшойм, бекерден $500 чейин деп тамашалап койгом да, мисалы. Бирөө жазыптыр, бир ырчы эжебиз бекерден $500 чейин деген эле ошонун бекерин тандадым дейт, тамаша. Жакшы тандап Укмушсуңар дедим. Азыр ал түгөнүп калды деп койдум, бекер. Ал тариф түгөнүп калды. Себеп дегенде силердин ырлар эми Кудай шүгүр абдан көп каражат алып келет да ырчыга. Ооба. Аны ырыңар аябай хит болуп кетсе, популярдуу болуп кетсе, улам ырашылыгын берип турабы, же болбосо кайда күн көрдүм? Ким элең беле? Чындыгында биз бир эле жолу одноразовый эле гонорар алабыз ырчылар менен. Болду. Бирок бизге Кудайга шүгүр Кыргыз патент деген бар экен Кыргызстанда. Ал дагы бир 2-3 жылдан бери жакшы иштей баштады. Менин пикиримде, балким адашып калышым мүмкүн. Биринчи жылы мен 3000-4000 сом ушундай эле гонорар алгам Кыргыз патенттен. Кийин азыр бир 200-300 миң сомго өлчөмүндө гонорар келет да. Бирок ошону дагы азыр жабабыз деп атыптыр, жаңы келген бийлик өкүлдөрүнө кайдып койсок болобу, жаппагылачы деп. Албетте. Биздин телевидение ошондой да. Ооба. Ачык болгондой айтасыз. Азыр ошону негедир чачыратабыз деп кечетен бери азыр социалдык тармактарда эме келип атат. 2-3 министрликке бөлүп берет экен дагы, анан жанагы биздин ишибизди алып барган гонорар берүү бөлүмү болуп калабы, кандай болуп калат? Мен Кыргыз патентте эмгектенем. Азыркы учурда ошол интеллектуалдык багыт жагында. Интеллектуалдык багыт. Пресс кызматында эмгектенип атам. Анан азыркы учурда ушундай болуп атат. Бирден бир өлкөдөгү интеллектуалдык менчик, инновация, ошол эле Акбар байке айткан автордук гонорарларды телевидениялардан, ресторан, кафелерден, радиолордон чогултуп алып, кайра бөлүштүрүү функциясы дагы Кыргыз патентте да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күнгө чейин дейчи. Анан кандай чечилип кетет ким билет. Азыркы күндө ушул 3 функцияны 3 башка министрликке бөлүп, интеллектуалдык менчик, инновациялар багытын чачыратууга болгон аракеттер болуп атат. Анан муну эми жакшы ниет кылып туралы, мындай болбосун депчи. Болбосун деп, Себеби булар бири-бирине байланыштуу да. Мисалы интеллектуалдык менчик ошол эле биздин жазган чыгармаларды каттайт, ойлоп табууларды каттайт, адабий чыгармаларды, оондуурларды,
ойлоп табууларды каттайт, товардык белгилерди каттайт. Анан бул мындай мындайча киреше тапчу мамлекеттик органда. Анан кайра ошол тапкан акчаны авторлорго бөлүштүрүп берет. Мисалы ошол эле көбүн эсе ошол ырчы, оончу, композитор, акындарга тиешелүү бул нерсе. Ошол тапкан себеби кыргыз патентке келишим боюнча бардык телевидение, радио, ресторан, азыр фитнес-клубдар, салондордо акча төлөп калды. Ошол кайра акын жазуучуларга бөлүштүрүлөт. Мынтип бүт өнүккөн дүйнө иштейт да. Себеп дегенде автордук эмгек чындап жогору бааланыш керек. Себеп дегенде ошол эле акбардын мисалы пандемия учурунда канча адамга дем берди, канча адамдын балким оюн өзгөрттү, балким эми аша чапкан болбой өлүмдөн сактады десек дагы жаңылышпайбыз. Себеп дегенде эми бул нерселердин бардыгы жакшы жакка өзгөрөт деген ишеним менен жакшы жагынан сүйлөйлү, ырлардан сүйлөйлү. Кел, бир ырдан окуп өтүңүздөр. Анда эмесе жаңы жазылган ырлар бар, бирок аны эртеңки поэзия кечесинде жаңы ырлардан окуйлу. Бүгүн болсо бир күн деп жогоруда Акжолбай айтып калды. Ошол бир күн деген ырымды окуп берейин. Айтматов жазгандай кылым карытар бир күн, өмүрүң бир күндүк болсо түштүгүнө жорго мин дейт экен. Ошол ылайым жорго чаап өтөл деген ниетте бир күн. Бир күн келет сени аламга жетелеп, бир күн берет бакытыңды эселеп. Бүтөлгөндөй туштарагым жылчыксыз бир күн өтөр тагдырыңды жемелеп. Бир күн сызып самолеттой барат шу, бир күн учуп кайрылбаган канаттуу, бүт баардыгы жайланышып калганда бир күн келип жан дүйнөңө салат чуу. Бир күн келет талайыңа кошуп шаң, бир күн менен эки жүрөк кошулган, бал сыяктуу ширин ууну таттырып, бир күн бөлөт ажырашпас досуңдан. Бир күн келет ажал сурап атамды, бир күн келер өлүм тооруп апамды. Болсо болор, бирок кечтен берсинчи бир күн үчүн миң күн тартчу азанды. Бир күн болот үмүтүңө шамчырак, бир күн жомок ак боз атын камчылап, бир байрагын көтөрө албай сүйүүнүн бир күн менен бүт сезимдер жанчылат. Бир күн аалам кубанычка толтурган, бир күн жаман жакын бооруң жок турган, билик өчүп калыш үчүн үмүттүн бир күн арсыз шайтан менен дос кылган. Бир күн кээде оору берсе жок чыдам, бир күн жолуң көрүнбөгөн бос туман, бүгүн дагы кагаз кара бүңүлүп, бир күн менен ырым жазып олтурам. Бир күн акыр кыяматы келет дейт, бирок ал күн коркунучтуу мерез дейт, барамалды өмүрүңдө кылынган бир күн калбай периштелер эсептейт. Бир күн турса жүрөгүңдү чок короп, бир күн күйүп алоолонгон от болот. Биз адамдар ыйман гүлүн соолутсак, бир күн менен бул жер жүзү жок болот. Бир күн келип гүлдүү жерден чаң учат, бир күн келип күткөн жандар табышат. Биз алып барсак өткөндөрдү мүрзөгө, бир күн келсе бизди алып барышат. Баракелде, бәле. Чоң рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, Акбар. Уланталы. Акжолдо келсек. Акжолго эстафетаны тапшырабыз. Акбарбайке жана эле айткандай философиялык ойлондура турган ырларды окуп кетти. Мен бир аз ошондой ырды окуйын деп чамынып аткам. Анан эле Дароо оюңду өзгөрттүңбү? Өзгөрттүм. Демек, сен айткандай, Акжол, кечирим сурайм, сөзүңө аралчы. Тамашалуу ырлар, сатиралар, күлкүлүү, юморго бай ырларга дагы мындай бир муктаждык бар турбайбы? Ооба. Себеп дегенде жанагындай иш-чараларга чакырып калат, анан ал жерден жетпей калдым сүйүүмө, жалгыз отурам, капамын десек болбой калат экен да. Анан бир тамашалуу ырым бар болчу. Анан азыр апамды эстеп кеттим, бир күн деген ырды окуп. Мейли, мазал эмес. Жок, негизи ошондой ырлар керек экен. Кулагыңыздарга күмүш сырга ошондой ырларды дагы күтөбүз деген ойду айткым келди. Сунуш. Буюрса, ушу сиз айткандай эртеңки кечеге буюрса бир күлдүрүп жакшы ырларды окуп берели. Ооба. Сүйлөштүк анда. Апама деген ыр бар. Мен кичинекейимде аябай тентек бала болчумун. Азыр айтса эч ким ишенбейт. Мен көрүп отурупчу, ушул бала тентек беле депчи. Апам тентектигимди бир топ эле көрдү.
ошого арналган апама деген ырды окуп берейин. Эсиңдеби? Алгач мектеп босогосун жан балам. Аттаганы жатат, эх деп сүйүнүп. Апапакай азем көйнөк кийинип, тынча албаган мени колдон жетелеп, баратканда сөз айтканмын эркелеп. Апа, апоу, барбай эле койсоң кантет мен менен? Эмнеге? Тетигинин апакеси чаардайган, курсак декен дессе чыгып маңдайдан. Уят эле болом капо, мындайга. Күлөт достор, жакпай калам кыздарга. Ошол күндүн эртеси эле кечинде карындашым төрөлгөнү эсимде. Да бир жолу ойноп келсем күйүгүп. Ме күчүгүм, азык кыл деп кардыңа, сары май чай нанды койсоң алдыма, коңшу жеңем ак нан жабат экен деп, кара нанды жебей койгом кекең деп. А сен күлүп, эне сүтү дал оозуңдан кетелек. Сенин көпкө түшүнүгүң жетелек. Жаратканым ырыскыңдан кем кылбай, уулум сага кен келечек берсе деп башым сылап өп койгонсун чекемде. Ал учурда жокчулуктун заманы, жокту барды түшүнө элек баламын. Студентмин, сессия бүтүп келсем үйгө калаадан, каармандардын арзуусуна түйшөлүп, бир күн кечке сериал көрсөң 3 бөлүп. Балаңдын да сүйүүсүнө тынчалып, түйшөлбөсөң керек апа, мынчалык деген элем колуңдагы пультты алып. Анда сүйүү эс тандырган кез эле, өз ордуна түштү алда тез эле. Менин түптүз кыялыма чыдаган, мени ушул турмуш жолго чыңаган, түйшүгүмдү түйшүк эмес парз көрүп, түндүгүмдүн түз болушун сураган. Апа, сенин мээримиңе курчалып, апоу, сенин тилегиңден күч алып, жүрөмүн мен бүт өмүрү бакыт күткөн үмүтүңө үмүт болуп уланып. Али, керемет. Азаматсыздар, абдан кубанычтабыз. Негизи жана жогоруда сиздер айтпадыңыздар, мындай коммерциялык чыгармачылык депчи, бизнес жана чыгармачылык тагырага. Бизнес менен чыгармачылыкты бирге алып өтүү жеңилби же мындай жеткиликтүү элеби, оңой элеби? Биздин жаш чыгармачыл инсандарга сиздердин мындай эми мындай өз ордун тапкан акындар катары кеңеш берип койсоңуздар. Азыр баягы көбүнчө эле адамдарчы бир эмгек кылып, анын аркасынан акча келет да, негизи баарыбыз эле билебиз да. Көбүнчөсү эле мындай бир нерсе жазып туруп ошону алып чыгып эле мындай сатып ийгенди каалашат да. Жазышат, Акбаров айке, могу ырды сатып бересизби ырчыларга депчи, ал дегени картошка эмес да, алып чыгып эле сатып ийген дейчи. Ана мен айтам да, сен деген жаза бер, Инстаграмдан публика топтоо, өзүң ырларың жанагында жаңы форматта, мисалы сиз окуп чыгарып атасыз, Акжол окуп чыгарып атат, көптөр окуп чыгарып аткан, Алишер деген бала окуп чыгарып атат, сонун ошондой сен издебе ырчыларды, ырчылар сен издесин. Ошол деңгээлге жеткидей кылып сен ыр жаз десең эле түшүнбөйт да. Кайра эле биз могу ырды сатып бересизби, сизди угат да, акчасын алып берип коесузбу деп эле биринчи планга качан дүйнө маселесин, акчаны коюп алганда ошол жерден чыгармачылык токтойт деп айтам да мен. Мисалы мен берки ырларды деле биринчи эч кандай акчасын, мисалы акчаны сүйлөшөбүз, могу мондай деп, бирок ох, момча акча болду деп кыялданбайм да. Болсо болду, болбосо жок. Бербесе бербейт, жок болсо жок. Бирок биринчи орунда ар дайым чыгармачылык туруш керек да. Ар дайым ыр туруш керек, ырдын мааниси туруш керек. Андан кийин Кудай өзү эле берет. Бир сон сөз бар го, дүйнөнүн аркасынан чуркаба, дүйнө сенин аркаңан чуркасын депчи. Анан жаштарга кеңеш берерим, бизнес менен чыгармачылыкты бир алып кетсе болот. Жана эң бактылуу адам ким дегенде өзүнүн хоббисинен акча тапкан адам бактылуу адам дейт го. Мен мисалы ырды аябай жакшы көрүп, аябай жакшы жазып, бирок ошо менен акча таап атканыма бактылуумун деп айтам. Ошондо көптөгөн жаштарга Кудай насип этсе экен. Акбаров айке туура айтат. Жана эме дегендей да, мен күчтүү болуп бир тобуна теңелгим келет деп эле ниет кылып беришет да. Күчтүү болуу үчүн менет кылыш керек да. Ошол сыяктуу биринчи орунда мен бай болуп ушинтип жашагым келет эмес, мен кантип байысам болот деген максат болуш керек да. Ошол сыяктуу эле биринчи чыгармачылык менен көрүнүш керек. Бул жана бизнес деген бул акындын негизги милдети эмес да. Негизи Акбаров айке айтат, негизги милдет чыгармачылык. Анан чыгармачылыктан
убактың болуп, энергияң толуп, ашып Акбар Кубанычбековдай болсо, мисалы эптесең болот да. Жок, чын эле, мисалы оңго жазуу оюнчук эмес да. Мен да жазып, анча-мынча жазып жүрөм. Кээ бир тексттерин оңоп берем. Анан мейли, мен атымды атабай эле ырдай бергиле дегендер бар. Анан бул муун өлчөм, анын татаалдыгы болот да. Бул да өзүнчө бир чоң түйшүк. Анан ошон үчүн ыр жазып песенник жак биринчи орунда турбаш керек да. Биринчи ошол Барбек айтып аткандай поэзия жагын алып чыгып алса, эгер дареметиң, убактың, каалооң боло турган болсо, ал жагын дагы бизнес жагына алып кетүү неге болбосун. Биринчи ушул негизгиси чыгармачылыкка настройду коюш керек. Жигиттер чоң рахмат. Ак жол, ак бар болуңуздар. Бир гана ийгиликтер болсун, жаңы идеялар, анан эргүүңөр дайым жаныңарда болсун. Рахмат беребиз. Студиябызда биздин мыкты акындар Акбар Кубанычбеков, Ак жол Дооронбек уулу болду. Эфирибизди чакан сюжет улантат. Анан кийин маегибизди биз да улайбыз. Илгертен бери эле аялзаттын сулуулугу нечен гана сүрөтчүлөрдү суктандырып, кызыгууларды арттырган. Денеге сүрөт тартуу искусствосу илгерки замандан эле байыркы Индия, Азия, Африка, Египет сыяктуу өлкөлөрдө пайда болуп, өзгөчө мааниге ээ болуп келген. Ал жөн гана денеге тартылган сүрөт болбостон, анын ар бир чоң мааниге ээ болуп, ал адамдын коомдук ордун, ээлеген абалын, наамын, ал тургай кайсы урууга тиешелүү экенин да билдирип турган. Ошондой эле кулчулуктун да жазага тартылгандардын да белгиси болгон. Кайрыла турган темабыз бүгүнкү күнгө өркүндөп өнүгүп, жаңы агымга айланган денеге сүрөт тартуу агымы, башкача айтканда боди арт искусствосу. Боди арт англис тилинен которгондо дене искусствосу деп которулат. Азыркы күндөгү авангарддык искусствонун бир түрү болуп саналат. Анын негизги объектиси болуп адам денеси жана келбети болот. Көпчүлүгүбүз боди арт десе эле жөн гана денеге түшүрүлгөн сүрөт катары кабыл алабыз. Ал эми тереңирээк алып караганда, денеге сүрөт түшүрүү боди арттын бир тармагы гана болуп, андан башка татуировка тартуу, пирсинг жасоо, шрам түшүрүү, дене модификациясы сыяктуу тармактары да бар экен. Бизге өн учураса да, мунун баары тең искусство өнөрү катары кабыл алынып келет. Биз болсо денеге сүрөт тартууну искусство өнөрү катары карап көрөлү. Денеге сүрөт түшүрүү жана татуировка тартуу искусствосунун толук кандуу бир тармагы катары эсептелет. Чындыгы сүрөт өнөрчүлөрүнөн жаралган шедеврлар чынында абдан кооз жана керемет. Мындай өнөрдөн ырахат алуу үчүн боди арт выставкаларынын көрүү жана ага арналган фестивалдарга бир да жолу болсо да баруу керек. Мындай иш-чаралар жыл сайын дүйнө жүзүнүн ар кайсы тараптарында болуп, бүткүл дүйнөлүк өнөрпөздөрдү чогултат. Эң ири масштабтагы боди артка арналган фестиваль Австрияда жыл сайын өтөт. Бул оюн зоок, түркүн түстүү, таң каларлык иш-чаранын уюштуруучулары Алекс Барендрек жана анын жубайы Анна. Ар жылы алар дүйнөлүк масштабтагы бул фестивалга 30 миңден ашуун көрүүчүлөрдү жана катышуучуларды чогултат. Жыл сайын улам өсүп, жаңы таланттуу сүрөтчү жана визажисттер катышууга мүмкүнчүлүк алып, алардын ар бири өзүнүн инноватордук идеяларын кошуп келүүдө. Бул жерде креативдүү таланттардын ачылышына күбө боло аласыздар. Бир жыл мурун биздин Бишкегибизде ушул сыяктуу чакан Makeup Day деген аталышта Сулуулук академиясы Beauty Med тарабынан уюштурулган кече өткөн. Анын негизги конокторунун бири Алекс Барендрек болду. Ал толугу менен боди арт деген эмне экенин берген интервьюсунда айтып кетет. Боди артта бир нече категориялар бар. Техникалык жактан алып караганда, кисточканы колдонуусу, декоративдик элементтери, визуалдык эффекттери сыяктуу айырмачылыктарды бөлүп карайбыз.
Албетте, конкурсанттарга коюлган тапшырмага жараша алардын койгон композициясы, түстөр менен иштөөсү да чоң мааниге ээ. Конкурсанттардын жумушу менен жакшы таанымал болгондуктан кандайдыр бир жаңы багыттагы тапшырма берилет. Аткарган жумушуна жараша балдарды бөлүштүрөбүз. Эң негизгиси оригиналдуулук. Эгерде автор өзүнүн оригиналдуулугун көрсөтө алса, жаңы, новатордук идеялар менен жумушун тартуулай алса, эң жогорку балга татыктуу болот. Новатордук идеялар менен жумушун тартуулай алса, эң жогорку балга татыктуу болот. Ал эми Кытайдан келген эл аралык деңгээлдеги өнөрчү Карен Юи, сиз өзүңүздү көбүнесе визажист катары эсептейсизби же сүрөтчүбү деген сурообузга төмөнкүдөй жооп берди. I think most of the time I'm a makeup artist because 2003 жылы мен Англияда окугам. Ал эми 2005 жылы Австрияга кетип, Body Art фестивалына катышкам. Лондондо жүргөндө жалаң гана мейкап менен иштечүмүн. Австрияга келгенден кийин гана Body Artка кызыга баштадым. like a makeup, to survive and then to earn money for living. Карен, айтыңызчы, сиз келбеттин ар кандай түрлөрү менен иштегениңизде кандайдыр бир кыйынчылык жаралабы? This is a good question. It's very difficult. Мен көбүнчө мейкап менен иш алып барам. Анткени акча табуу үчүн албетте бизге күнүмдүк жумуш керек. Ал эми Body Art менен элдер ар дайым жүрбөйт. Бирок ал жаңы идеяларга, жаңы көз караштарга жакшы дем берет. Ар кандай бет түзүлүш менен иштөө албетте оңой эмес. Бирок баары бир макияж жасоо алда канча оңой. Ал эми адамдарды чыныгы көркүнө чыгаруу бул талант. Бул үзүрлүү эмгек жана убакытты талап кылат. Менин 5 жыл убактым макияжды үйрөнүүгө, 2 жыл жакшы боеп үйрөнүүгө, жана дагы 3 жыл адамдарды сулуу жана жаш кылууга талап кылынды. Мисалга алсак, мен Лондондо иштеп жүргөндө, ал жакта ар түрдүү улуттагы адамдар көп болгондуктан, азиат, кара түстөгү жана башка өңдөгү адамдардын териси ар бири өзгөчө текстурага ээ. Эң негизгиси убакыт жана чыдамдуулук керек. Like some brand, Эми албетте Body Art сыяктуу искусство тармагын бардык эле жерде жакшы кабыл ала бербейт. Ар бир жердин жана жергиликтүү элдин менталитетине жана өз көз карашына жараша моралдык жактан да түшүнбөстүктөр да жаралып келет. Сырттан караганда адамга бул жөн гана жылаңач денеге тартылган сүрөттөй сезилет. Анын эч кандай мааниси, маңызы жоктой жана көпчүлүк адамдар үчүн бул уят катарда сындалып келиши мүмкүн. Ушундай себептерден улам кээ бир постсоветтик мамлекеттерде искусствонун бул тармагы жакшы өнүкпөй келет. Бирок мунун баарына карабастан Body Art сүйүүчүлөрү да, Body Art өнөрпөздөрү да жыл сайын өсүп, өркүндөп көбөйүп, өз таланттарын ар тараптан тартуулап келүүдө. You should see me in a crowd. I'm gonna win, there's nothing to help. Watch me make 'em bow one by one. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. Watch me make 'em bow one by one. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Искусство жана поэзия темасындагы бүгүнкү эфирибизди улантабыз. Мейманыбызда Сүрөтчүлөр союзунун төрагасы Таалайбек Усубалиев мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Абдан кубанычтабыз. Сиз ошол эле маалда реставратор сүрөтчү болуп эмгектенип келесиз. Көп учурда албетте мындай волонтерлук негизде эмгектенип келесиз. Негизи мындай айтат го, үйдү ремонттогонго караганда жаңы үй курган жакшы деп. Эмне болуп бул тармакты, сүрөтчүлүктүн бул тармагын тандап алдыңыз? Андан кийин эмне үчүн ушуга чейин ошол жумуш менен алек болуп келесиз? Эми бул реставрация өтө эле кызыктуу нерсе да. Профессия десем туура болот, себеби дегенде илгерки баягы имарат болобу, же бир китеп болобу, жана саймалы таш, же болбосо картина болобу, ошолердикилерди баягы бир талкаланып, же бирдеме болуп баягы суу каптап бирдеме болот ар кандай. Ошону бузулса, ошону реставраторлор колдон келишинче ошо мурунку абалын алып келүүгө аракет кылыш керек да. Бул ошондон аябай өтө кызыктуу. Бул баягы жаңы үй салгандай эмес да. Себеби жаңы үй ал жок, аны салыш керек.
Бул болсо мурун болгон, бул баягы биздин ата бабаларыбыз колдонгон ошол экени биз маданият катары сактап калыш керек. Ошондуктан бул өтө кызыктуу да. Сиз көп учурда ошол кандай эми алтындай убактыңызды бөлүп, кандайдыр бир маданий мурастарды, улуттук байлыктарды дейбизби, ошолорду сактап калганга аракет кылып баарын оңдойт экенсиз. Эмне үчүн бул маанилүү? Эми кайра эле жана видеодо айтып кеткендей, мен жанагы Русский музейде Эрмитажда иштеп калдым. Окумуш иште бар. Бүт дүйнөсүнүн маданияты ошол жакта да. 6-7 жыл иштедиңизби? Мен 6 жыл академиктосу окудум. Эми ошол жакта практика өттүк да. Анан ошону көргөндө эми бир четеден баягы сыймыктанмыш, ошо окуп калган себебинен укмуш кошар экен, музейлерде окумуш экен. Анан ошону көрдүк да, кандай ушу илгертен адамдар байлык таштап кеткен да. Анан ошол экилерди баягы бусулуп, убакыт өткөн бусулат да. Картина деле ошо адам сыяктуу карый. Баягы реставрация кылсаң деле бир убакыт өткөндөн кийин кайра өзүнүн бир карап коюп туруш керек да. Адам сыяктуу эле да. Анан ошол экени баягы силер сурап атпайсыңар эмне үчүн деп, себеби дегенде бул элдин маданияты да. Илгери эмне кылган, ошо жана мен дагы айтканда жана Саймал таш мисалы, ошо илгери биздин ата бабаларыбыз ошо чектирип жанагы аркарларды, адамдардын жаатып аткандары, ошо аркылуу биз тарыхты да окуй алабыз да. Ошондуктан колдон келишинче илгерки биздин бүт маданиятыбызды колдон келишинче сактап калыш керек. Себеби дегенде жаш муундарга аларды эметпесең алар билбей маңкурт болуп калат да. Ошондуктан мунун өзүнүн баягы задачасы аябай чоң десем туура болот да. Миссиясы өтө бийик. Себеп дегенде тарыхын билбеген коомдун келечеги болбойт деген дагы сөз бар го. Атасын билбеген дейли да. Каяктан төрөлдү, денеси ким, ошол сыяктуу эле да. Бул нерсеге мисалы үчүн ошол эле сүрөтчүлүккө өтүп кетүү мындай переломный момент деп коет го. Сиздерде жашооңуздагы мындай переломный моменттер канча жолу болду эле, анан кайсы учурларда болду эле? Эми бул сүрөт себептен сиз сүрөттөрдү да жасап келатасыз, анан кийин жанагы орден, значокторду дагы жасап келатасыз. Анан кийин кайсы бир учурда мындай өзгөрүүлөр болуп турат, эмне таасир берет ошо? Эми мен кичикесинен эле көп тармакты жакшы көрчүмүн. Мен кичикесинен мындай тикчүмүн. Кийим өзүм тикчүмүн. Анан баягы таңгал эмес сүрөт тартчумун, бирок баягы жашоо мындай экен да. Ушу мен атама чоң аябай ыраазымын. Себебинен кичинекей кезинен бала билбейт экен каяка барышты. Ошол экен туура эне атасы туура жолун тандап берсе, анан бактылуу болот экен да. Ошондой эле баягы мен сүрөт жагын тандап кеттим. Анан жана силер айтып атпайсызбы, медаль да башка нерселер жасайтты. Бурун баарыма кызыктуу да. Мен азыр деле ушу мына азыр 56дамын. 57 кеттим. Ошондо деле азыр кээ бир нерсени окуп дагы үйрөнгүм келет да. Мисалга ювелирный жакты үйрөнгүм келет. Анткени бүт баардыгы кызыктуу да. Анан баягы реставрация, анан жана өзүм сүрөт тарткан албетте ал баягы основной жагы. Анткени тигилер баягы кээ бир кезде мына жанагы айкелди деле жасап калам. Баягы чоподончу. Кээ бир көргөн өзүм менен тиги кесиптештим айтып коет, ай мунда да жакшы жасайт экенсиң деп. Жакшы көрөм да. Ошондой эле баягы көп тараптуу, мага кызыктуу бүт эле. Анан бирок баягы тилекке каршы убакыттын тардыгы. Азыр дагы айтсам күлөсүңөр, жанагы китепти верстка жасашат го. Ошондо үйрөнгүм келет да, жанагы YouTube'дан кырыпчы. Ошону анткени бул да кызыктуу, кандай жасайт да. Анан баягы аялым айткандай күлүп калат. Дей каяна жетишесиң деп калат да. Мага кызыктуу, баары эле кызыктуу да. Жана ордендерди эмне болуп жасап калдыңыз эле? Ордендер мында болуп калды. Эмне кызыгып калдыңыз эле? Ордендер мында болуп калды. Эң биринчи эле ошо мен тиги бүтүп келгенде, 90-жылы бүтүп келгенде мен гербке катышып калдым. Анан ошо ак үйгө чейин иштерим коюлуп, анда ошо гербтин председатели Казат Акматов болчу. Анан ошо эки башкалар карап туруп анан баягы жактырышкан жок, бирок меники өтпөй калгандан баягы эметпейм. Бирок ошондо чие баштап, ошондо кызыга баштадым геральдика негизичи, геральдикага. Анан кичинеден баягы биз өзүбүзчө баягы
көз каранды мамлекет болгондон кийин ошо медальдар чийиш керек экен. Анан баягы заказ келе башташты. Анан кайра эле жанагы YouTube'дан көрөм. Агеси YouTube деген жок, мындай ишиде көп нерселер жок болчу агесте. Бирок тияктан көрүп, бияктан көрүп, мындай баягы кол менен чийип, анан пластилин менен жасап баягы формасынчы. Ошол экилерди жасап жүрдүм. Анан Манас бажысында эксперт болуп иштеп, по культурным ценностям эксперт болуп иштеп калганда ошондо аларда жанагы ведомственный медальдар жасаш керек да. Ошол экилерди баарын эми 90% мен жасадым десем туура болот да. Бүт ведомствого. Жок, таможняныкы. Таможняныкы. Анан госнаградаларда жасагандарым бар. Жанагы эмеге саавтарыбыз, Курманжандакка. Андан жанагы эл сүрөтчүсү, эл жазуучу дегенди ошол эки, анан жана эмени дагы жанагы маданият эмге сиңиргенди да ошол экин жасагам. Анан жанагы даңк почетный грамотага бир значок чыкпады, жаңы ошол экинин автору мен. Анда сиздин ошол эмгектериңиздер тууралуу биз кыскача слайд даярдадык эле, ошолорду айтып өтсөңүздөр экранга, мүмкүн болсо биздин режиссерубуз азыр Бул чарып койсун. Бул София Айдана. Бул болсо ошо 2020-жылы бизде аябай кайгылуу нерсе болбоду, жана пандемия. Ушул эки жөнүндө да сүрөт тартып аттым, анткени эч жака чыга албайсың, эч жака баягы камалып жаттың да, анан ушу сүрөттөрдү тартып, анан телевизордон, интернеттен көрүп калдым, ушу кыздын ыйлап аткан, аябай нааразы болуп аткан. Анан мен ушунчалык аябай жаман болдум да. Жаш кыз, 21-22-де кыз болуш керек. Волонтер кыз болуш керек. Волонтер. Эми ошол кезде баягы ооруп, жугуп өлүп калса эмне болот мисалгачы. Анан ушунчалык кыйын патриот, мен аябай ушу ыраазы болдум, патриоттор бизде жаштар көп экен да. Анан ушул экини баягы ушу бир образын беренге аракет кылгам да. Бул соңку эмгектердин бири. Бул жерде да болсо жанагы ошо баягы чарчайт да, уктап калышат. Булар деген жанагы красный зона, азыр зеленый зона деген пайда болуп калды. Ошол кезде булар айтышат, бизде дейт условия жок болчу дейт. Дары-дармектер жетишпейт дейт. Анан ушуну жатып эс алып калган убактысында баягы чарчап, уктап калган эмеси да. Бул жерде болсо волонтерлорду көргөзүп атам, алардан сурадым да. Мен өзүм да красный зонаны жана моргторду болдум да. Мен киргизбей атышты, бирок кирип мен өзүм көрөйүн дедим. Мен да бирок ушуну Мемет акан өзүм ооруп калдым, бирок барды иштей бердим. Бул жерде ошо жана волонтерлор айткандай, эмне кылдыңар десек, биз көтөрүп келгенде орун жок, калдорго жаткызып аттык дейт да. Ошону чагылдырганга аракет кылдым. Бул жерде ошо тиякта бирөөсү болсо чалып, дагы бирөөлөр чалып атат да. Дагы волонтерлор аябай чоң жардам кылышты да. Анан берки дагы бирдеме деп сурап жардам бергиси келип атат. Биякта бир жаш волонтер отурат, алып келди, бирок булар башка эмне кылат, ошо карап коюп турат да. Ошону багы берең. Нар жакта бир врачтар жаңы дагы эмеде тележкеде алып келатышат, орусчанда ошону чагылдырдым да. Бул болсо тиги Токтогон Алтыбасарова деген бизден баатырыбыз десем туура болот. Бул деген 1942-жылы 150 баланы Ленинградтан эме кылган, тиги алып келгенде ошону багып чоңойткан. Блокадный Ленинград. Көбүнчө балдардын эң атасы уже согуштан каза болгондорку да. Арчын орус, еврей, татар, каза, бүт эмелер бар да. Ошол экилерди тети Гөлдүк апабыз Токтогон Алтыбасарова ошол экини баарын өлтүрбөй чоңойтуп өзү. Бул болсо Чыңгыз Төрөкулович. Бул баягы резиденциядан жолугуп сүйлөшүп жүргөндө тарткан сүрөтүм да. Бул болсо Татыбек Турсуналиева, биздин аябай татмак айымыбыз. Бул болсо баягы Кырчынга барганда бир кичинекей кыз тарткан ошону сүрөттө. Сизге негизи эмне менен тарткан жагат, эмне менен иштеген жагат көбүрөөк? Мен бүт техникада иштей берем. Себеби деген бул сүрөтчү жана там салганда айтканда фундаменттечи. Бул ошо биринчи карандаш менен тартканды үйрөнүш керек. Анан май бояк өтөт. Анан башка техника. Эгерде карандаш менен тартканды эгерде билбесе, анда кыйын болот. Ошондуктан атайын окутат да. Мен 4 жыл художественный училищеде окудум, анан 6 жыл. Ошо мен 10 жыл окуп атпаймынбы. Азыр деле дагы эле сүрөт тартып үйрөнө берем.
Сиз айтып атпайсызбы, мисалы үчүн бизде жанагы реставратор сүрөтчүлөрүбүз жок койсо, бир кыз окуп келди, бир кыз келери келбеси, арса себеби дегенде айлык аз. Чындап келгенде эми оңой эмес да турмуш. Маданият тармагында эгерде мындай шоу бизнес болуп кетпесе, чындап турмушту алып кетүү оор. Негизи бизнес менен чыгармачылыкты айкалыштырып алып кетүү үчүн эмне кылыш керек? Анан кийин канткенде баары жакшы болот. Курсагың да ток, көңүлүң да ток болот. Эми туура суроо, бул азыркы рыночный экономикада бизде сүрөтчүлөргө менеджер керек да. Анткени биз сүрөтчүлөр кээ бир кезде жакшы сүйлөй албайбыз, жакшы чыгып өзүбүздү көргөзө албайбыз. Жана кырчыларды кересе бирөө түрткүлөп көргөзүп жүрбөйбү? Ошондой эле сүрөтчүгө да ошондой кишилер керек. Алар баягы жакшы сүйлөйт. Мисалга мына Асөл Малдахматов иштешип калдык. Ал вот жакшы да көргөзө алат, айта алат. Биз андай сүйлөй албайбыз, а киши сүйлөгөндөйчү. Ошондуктан ушундай адамдар ал деген баягы искусствонун баягы жакшы маңызын көргөзүп, ошо сүрөтчүлөрдү чыгарып, анан биздин жанагы бай аябай ушундай тыйыны бар байлар көп да бизде Кыргызстанда. Ошо экелер ошо маданият көп көңүлдөр буруп, ошо биздин сүрөтчүлөрдүн иштерин чет мамлекетке алып чыгып көргөзсө, мен ойлойм абдан жакшы болот деп. Себеби дегенде мактангандык эмес, кыргыз сүрөтчүлөр күчтүү Орто Азияда. Күчтүү. Эми анын себептери көп. Эмне себептер? Себептер мындай. Союз учурунда бизде училище эле болгон. Ташкентте, Алматада өзүнүн институттары болгон. Ошондуктан ошону бүтүрүп туруп, анан ошо жогорку билимди алыш үчүн ошо институтка тапшырып эле бүтүшчү да. База. Бизде жок болчу, бизде жок болчу, биз болсо Ленинград, Москвада окучубуз. Анын албетте эмеси жогору турат. Биз азыр баягы Садыков академиясы ачылбады жогоркуда. Мурун жок болчу да. Ошондуктан мына биз мурунку пакелерин бүт ошо же болсо Суриков институтун, же болсо РЭП институтун бүтүрдүк. Ошондуктан биз күчтүүбүз да. Жөнөкөй эле билим, да. Азыр биздин таланттуу инсандарга билимин өркүндөтүп, практикасын өтөгөнгө ылайыктуу шарттар барбы? Эми бүт эле каражатка такалат. Шарттар бар, окуса болот. Бирок бүт эле ошо каражатка такалып калат. Анткени Союз учурунда эми баягы коммунизмде жашаппыз да. Окусаң бекер, ооруп калсаң бекер, бүт көп эле бекер болгон. Анан азыр болсо ар ким өз арабасын өзү тартат дегендей. Анан буга мамлекет каржылабаса кыйын болот. Себеби дегенде биздин көп таланттуулар ошо даже чет мамлекетке кетип калаткандар бар да. Себеби дегенде алар талантын көрүп туруп башкалар чакыр, мына мени деле чакырышат да, бирок мен патриоттук сезим болгон үчүн эле кетпей жүрөм да. Ошондо мисалы үчүн эми сыр болбосо, болжол менен канча эсе айырмаланат? Гонорарлар, сыйакы же болбосо айлыктар, мисалы үчүн сиз эгерде сыртка чыга турган болсоңуз? Мага деген мисалы Казакстанда айтып атпайбы, тиги ушу Кастеев музейинин директори мурункусу да азыр ал алмаштылды да. Айтат, бияктан квартира снимать этип беребиз дейт. Аяка баягы өзүң төлөйсүң, бирок биз жанагы реставрацияга төлөп берген акчаң квартираңа да өзүңө да калат дейт. Ошондо мен айттым да, эми баягы реставрациянын расценкасы бар да. Казакстанда башкача, тиги Россияда башкача, бизде башкача. Мен айттым, мен как частное лицо дедим да. Ана канча болот дедим. Анан мен баягы бир-эки иштерин көрүп туруп айттым да. Мисалга, эми ал реставрация эмеси баягы картинанын кандай бузулганына карата да, аябай көбүрөөк бузулганына жараша, анын кымбаттыгына да жараша да, Кайсы художник экен? Жоопкерчилик себеби бар да, мисалы үчүн. Мисалы Айвазовскийдин картинасы, бизде баягы жанагы чыр-чатак болгон Айвазовскийдин. Мына мынчалык иши ушунчу, мынчалык. Ошондоки $30,000 реставрациясы өйдө турат. Элестетиңерби? $30,000. Бир реставрациясы. Бир кичинекей А3пү? Айвазовский. Анткени ал картина аябай кымбат турат. Эгерде ошондой эле размерде, допустим, бузулуп калса, мисалга ошо эле Чуйковтуку или Гапаративдики албетте арзан. Көрдүңөрбү? Анткени баягы эмеден дагы совет этет да, кайсы художник? Ал атактуу аябай илгертен келаткан художник. Мисалы жанагы Рембрандты кислота менен төгүп салбады беле, тиги Ленинградда бир балтык жаранчы. Ал
бесценный баа жеткис картина көрдүңөрбү? Анда реставрация аябай кымбат турат. Аны ошону жасашканда. Кислота менен атайын кирип туруп, жанагы отурган кемпирлер отурат, карап отурат. Эң баалуу картина кайсы десе, көргөзсө кислотаны алып туруп чачып экен да. Атайын ошону. Ошондуктан баягы силер үйрөткөн суроо ал болсо мындай, точно момундай да айтыш болбойт, ал мындай. Плавает да. Канчадан өйдө деп мисалы. Эми мисалга $1000 өйдө десем туура болот. $1000 бирок эми мында мага эч ким төлөп бербейт. Мен мисалы музейге бекер жокшо жел Айвазовский деле бекер жасап бердим да, эчтеке алган жокмун да. Фальк Лентуловду деле жасап бердим бекер. Эчтеке алган. Реставрация, мисалы үчүн ошол реставрацияга канча убакыт кетет? Эгерде аябай татаал бузулуп калчу болсо, Орто бузулган. Мисалга 1 айдан көбүрөөк десем туура болот. Себеби дегенде кышын андан көп да созулуп кетет, себеби жана клей кургаш керек да. Ага да тоже температура керек. Эгер баса баягы кургабай немесе созулуп кетет. А жайында да баягы ысыкта да абайлаш керек да. Анткени жанагы клей аябай катуураак болчу болсо сындырып ийет да. Аны ошол экинде бир температурасын туура кармаш керек да, клейлеп атканда. Өзгөчө жанагы медово-сетровый клей деп коет, ошол экини аябай кылдаттык менен колдонуш керек да. Же болбочосо, мисалы мындай краска чыгып атат да. Ошону мен чаптайм да. Анан ошол экини эгерде мен чаптап атканда туура эмес процентин алып алсам, бул эме папиросная бумага деп коет. Ошону мен алып атканда тиги красканы кошо сыйрып алып кетип калат да. А эгер туура алчу болсом папиросный бумага кетет, тиги краска алып калат. Көрдүңөрбү? Мен буга опыт керек да. Андай бузуп алган учурлар болгон эмес беле? Биз биринчи, экинчи курстан биз бузабыз албетте. Бул кадимки эле медицинага окшош да, жанагы врачтарды сразу бир бербейт, жана окутуп аткандар ошо экинчи курстан жана моргко трубка барып, трубтан үйрөнүшөт го. Биздики деле ошондой, бизге мындай бир бусуп алсаң, эчтеке ошондой картиналар берет. Ошого менен үйрөнүп берип, анан бизди деңгээлибиз карайт. Уже оңолду дегенде анан уже настоящий картиналар жакшы эмне бере баштайт. Квалификацияга жараша. Ошондой эле да. Бизге атайындай квалификациялар болобу? Биринчи категория, экинчи категория деген. Эме баягы первый, второй, третий деп кетет, анан высший категория деп кетет да. Анан жогоруда эми сиз мисалы үчүн сүрөтчүлөр союзунун төрагасысыз, жана союздар тууралуу кеп кылып аттык эле. Жазуучулар союзу, сүрөтчүлөр союзу, мына жогоруда жазуучулар келип, биз студент убакта жолугушуп турчубуз дайым. Анан кийин көртүрлүк менен кийин жолугушпай деле калат экенбиз, союзда көп деле жолугушпай окшоп калдык деген ойду да айтты да. Анан кийин союздун мааниси барбы жокпу деген суроо келип атат да. Эмне үчүн силерге ошо жазуучулардын союзу ошентип айтты, себеби дегенде союз таркаганда ошо союз жазуучулары, жана союз композитору, союз архитектор көбүнчөсү ошо имараттарын сактай албай калышты. Бүт чачырап, таратышты, сатышты, ушундай болуп кетти да. Бир гана сүрөтчүлөр союзу сактап калдык. Бизде 2 выставочный зал, 2 база бөлүүбүз да бар, андан башка массив бар, художественный фонд бар, баарын биз сактап калдык да. Бирок бир гана баягы минусу баягы союз учурунда да иштебей атат, мындай. Анткени заказ өзүбүз табыш керек. Мурун деген бизге заказ мамлекет берип турчу да. Азыр болсо өзүбүз табыш керек, өзүбүз жаныбыз өзүбүз багыш керек. Бирок башка союздагылар бүтүп бизге суктанышат, айтат, силер дейт, көбүн талкалатпай, чачыратпай сактап калдыңар дейт да. А пайдалык жагы айтып кетерим, маданиятсыз өлкө өнүкпөйт. Сүрөт болобу, музыка болобу, жана башка тармак болобу, эгерде маданиятты биз колдобосок, анда жанагы эшикте жанагы жеке эле сүрөт тарткан эмес, эшикте мисалы түкүрүп же туура эмес кылган эмес, ошол маданияттын жоктугу да ошол эки дагычы. Бүт мына сиз экөөс сүйлөшүп аткан бул да маданият. Себеби дегенде бүт эле ошо маданиятка такалат да. Ошону туура түшүнүш керек да. Ошондой ойлор менен бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайт деп окшойбуз. Ыраазычылык билдиребиз. Бизде мейманда сүрөтчүлөр союзунун төрагасы, таланттуу, популярдуу жана сыймыктуу сүрөтчү агабыз Талыбек Усубалиев болду. Рахмат. Бар болуңуз. Дагы болсо эфирлерибизге чакырсак келип туруңуз. Келесиз. Биз чакан сюжеттен кийин улантабыз.
Леонардо ди Пьеро да Винчи кайра жаралуу доорундагы көркөм өнөр адамы, скульптор, ойлоп табуучу, сүрөтчү, философ, жазуучу, илимпоз жана полемат, универсалдуу адам. Келечектеги гений Пьеро да Винчи менен Кэтриндин сүйүүсүнүн натыйжасында төрөлгөн. Ошол кездеги социалдык нормаларга ылайык Леонардонун энесинин теги төмөн болгондуктан анын ата-энеси баш кошушу мүмкүн эмес эле. Биринчи баласы төрөлгөндөн кийин Катерина карапчыга турмушка чыгып, аны менен өмүрү бою жашаган. Белгилүү болгондой жолдошунан 4 кыздуу жана 1 уулду болгон. Леонардо энеси менен 3 жыл жашаган. Анын атасы биринчи аялы менен ажырашкандан кийин дароо эле тектүү үй бүлөнүн бай өкүлүнө үйлөнгөн. Бирок анын мыйзамдуу аялы төрөй алган эмес. Үйлөнгөндөн 3 жыл өткөндөн кийин Пьеро уулун өзүнө алып, анын тарбиясын колго алган. Леонардонун өгөй энеси 10 жылдан кийин төрөйүн деп көз жумган. Пьеро экинчи жолу үйлөндү. Бирок тез эле кайрадан жесир калды. Жалпысынан Леонардонун 4 өгөй энеси, ошондой эле 12 аталык бир туугандары болгон. Леонардонун атасы аны тоскандык Андреа Веракьюгага окуучу катары жөнөткөн. Насаатчы менен окуп жүргөндө Леонардо живопись жана скульптура чеберчилигин гана үйрөнбөстөн, жаш Леонардо гуманитардык жана техникалык илимдерди, булгардан жасалган буюмдарды, металл жана химиялык реактивдер менен иштөөнүн негиздерин изилдеген. Бул билимдердин бардыгы Да Винчи үчүн жашоодо пайдасын алып келген. Леонардо мастердин квалификациясын 20 жашында тастыктап, андан кийин Веракоунун жетекчилиги астында ишин уланткан. Жаш сүрөтчүнү мугалиминин сүрөттөрү боюнча кичинекей жумуштарды аткарып жүрдү. Мисалы, ал фондук пейзаждарды жана майда каармандардын кийимдерин тарткан. Леонардо өзүнүн чеберканасын 1476 жылы ачкан. 1482 жылы Да Винчи өзүнүн колдоочусу Лоренцо Медичи менен Миланга жөнөтүлгөн. Бул мезгил аралыгында сүрөтчү бүтпөй калган 2 сүрөттүн үстүндө иштеген. Миланда герцог Людовико Сфорза Леонардоны сарай аппараттарынын инженери катары киргизген. Жогорку даражадагы адам коргонуучу шаймандарга жана короонун көңүл ачуу шаймандарына кызыкчуу экен. Да Винчи архитектордун талантын жана механиктин жөндөмүн өркүндөтүүгө мүмкүнчүлүк алды. Анын ойлоп тапкан нерселери замандаштары сунуш кылганга караганда бир кыйла жогору болгон экен. Инженер Миланда Сфорза герцогунун кол астында 17 жылдай жүргөн. Бул убакыт аралыгында Леонардо Мадонна Гроттодо жана Эрмини бар айым сүрөттөрүн тарткан. Өзүнүн эң белгилүү Витрувий адамы сүрөтүн жараткан. Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Жогоруда айткандай, маданиятсыз өлкө өнүкпөйт. Ошондон тарыхын билбеген коомдун келечеги дагы болбойт деген сөздү дагы бүгүнкү меймандарыбыз дагы айтып өтүштү. Искусство жана поэзия, кооздук, көркөмдүк жана сулуулук менен бирге болуңуздар. Анан албетте иш күнүн кечин программасын, биздин программабызды калтырбай көрүңүздөр. Бар болуңуздар, чоң рахмат.